Талас облустук Алтын түйүн балдар инженердик техникалык академиясында жаш ойлоп табуучулардын облустук сынагы өтүүдө. Бул кароо сынакка райондогу менмен деген балдар өздөрүнүн эмгектерин алып келишип, калыстарын сынына койду. Бул сынактан жеңүүчү республикалык турга жолдомо алмакчы. Адинай Токтоматова Айтматов районундагы Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектебинде 10 жылдан бери информатика сабагынан мугалим болуп эмгектенет. Бүгүнкү сынакка 6 класстын окуучулары менен келген. Бүгүнкү келген биздин командабыз булар юниор командасы, же жеткинчи командасы болот. Биз бул таймашка бир айдан ашык даярдандык. Даярданып жатканда биз идеяларды ар жактан издедик. Биздин бул идеяны эжекелер да сунуштап жатты. Анан кийин балдар көбүнчөсү өздөрү ошо алдыңкы технологияларды издеп интернеттерге көп киришти дагы. Анан кийин ушул транспорттун жолу бизге жакшы экен деп алып чыгышты. Каарманыбыз даярдаган окуучулар калыстардын сынына өздөрү жасап келген Айтматов районунан Чаткал районуна чейин тез жеткирүүчү струна жолунун макетин коюшту. Струналык транспорт өтө ылдам жана аба ырайына көз каранды эмес. Бул жагына мотор кошуп жасадык жана наркоэтинен жип айланып келет. Бул струналык транспорт струна рельске тоташтырылган жана бул жип менен тартылат. Биз эгер струналык транспортты ойлоп таппасак, машина менен эгер Чаткал шаарына Айтматов районунан бара турган болсок, машина менен 3-4 саатта жетмек. А бул струналык транспорт Айтматов районунан Чаткал шаарына чейин жарым саатта барат. Бул менен жүк ташыса да болот жана адамдарды да алып барса болот. Жаш ойлоп табуучулардын илимий техникалык сынагы буга чейин райондордо өткөрүлүп, эң мыкты делген эмгектер бүгүнкү сынакка жолдомо алышкан. Бүгүнкү конкурсубуз 3 этаптан туруп атат. Биринчиси тапшырма, үйгө берилген тапшырма боюнча баяндама жасоо, анан кийин модель жасап келүү, бир кандайдыр бир нерсенин үстүндө модель жасап келүү, анан 3-чү тапшырмабыз бул жерден берилет. Буга атайын 20 мүнөт убакыт берилет дагы, ушул жерден керектелүүчү материалдар берилет. Ошонун негизинде ошол берилген убакыттын ичинде кандайдыр бир нерсени ойлоп табуу болуп эсептелинет. Бул конкурсту жеңгенден кийин ал жеңүүчү команда 2 команда болот. Ушул жаш курамына жараша 10-13 жашка чейин, анан 15-17 жашка чейин 2 команда кайра Бишкек шаарына жолдомо алышат. Ошол жакта бул республикалык областтардын ортосунда болуп аткан конкурска катышып келишет. Илим, ойлоп табуу жана техника аталышындагы жаш ойлоп табуучулардын сынагын Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясынын Талас облусундагы филиалы 12 жылдан бери уюштуруп келет. Жылдан жылга өнүгүү жакшы болуп атат, өсүп атат. Анан кийин мына бүгүнкү областтык этапты өткүзүп атат элек. 10 команда келди, аймакты чогултуп келгенбиз. Ошо 10 аймактагы эң күчтүү команда келди десек болот. 24 бала медаль алышат бүгүн. Өзүбүздүн колубуздан чыккан медаль. Муну болсо биз өзүбүз станок менен куябыз, өзүбүз жасайбыз. Бул балага стимул болсун деп. Мындай сынактар окуучулардын чыгармачылыгын, мүмкүнчүлүктөрүн, идеяларын өнүктүрөт. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.